Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу аксакалдар. Бүгүн мына быйык жума күнү сиздерди ушул жакшы иштерди, мечитте өтө көп жакшы иштер жасалгандыгын угуп, бир барып көзүбүз менен көрүп келели деп атайын келип отурабыз. Чындыгында сиздерге Алла ыраазы болсун. Элге рахмат, жамаатка рахмат, баракалла. Ошо мына мечитти абад кылып, мечитти оңдоп, бир канча жерлерин оңдоп түздөп коюпсуздар. Ушу имамыңыздар жамаат ушул жери ушундай болуп атат. Кышта ушу жылуу болбой атат мечитибиз. Саратанда күн болуп калып атат. Жамгырда курук жерде окуйлу деген бир жакшы ой, максат тилектериңиз сиздер. Хоп дамла. Жарайт дамла. Не кызмат бизге деп туруп, бул кишинин айткан сөздөрүн колдон алып туруп, мына бир топ иштерди жасапсыздар. Не иштерди бүтүрдүңүздөр дамла? Her bir mescitte mescidin imamının bölmesi olsun degan. Mana kelin men cemaatga aytib, mana cemaatыбыздан Алла Таалам разы болсын, каздамлабыз. Mana бардыгы колду mana айнегзар кылып, жакшы кылып салып бердилер. Mana mescitlerdi, mana kışka, tayyar kışka ılık kılıp berdiler. Mana poldu kıldık, mana şu semitte okuvay, zakta okuvay, şette okusun dep palaslarımız geldi. Canlı palaslarımız mana turat, Kuda kalasa salvatağız, okuvata cemaatımız, Allah Teala razı olsun bardığınızlardan. Mana kazdamlağız, sizin yardımınızı men koldop mana ne kılıp berdiniz inşallah. Mana bar çoktu sekin. Daha merkezlerden var, sekin kılavuz inşallah. Beyazı hazır. Рахмат. Буйрук тапшырмаларды так жана берилүү менен аткаргандыгы үчүн мечиттин ичи сыртын жамааты менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп, Алланын үйүн таза жана шарттарын кеңейткендиги үчүн Баткен облусунун мусулмандар казиятынын ыраазычылык каты менен Кадыров Сайпидин дамыла сыйланат. Үйлөрүңүзгө тынчтык, ишиңизге береке берсин, жамаатыңыздын ынтымагы дагы да бекемделе берсин деп ыраазычылык кат тапшырып койсок. Келиң. Куттуктай берсин. Сиздерге рахмат. Ушундай ынтымактуу болуңуздар. Иншалла сиздер канча ынтымак болсоңуздар, абад боло берет. Жашооңуздар ham жакшы боло берет. Мечитке болгон убакытты көбүрөөк бөлүңүздөр. Ибадатка, зикирге, таалимге, башкаларга убакытты көп бөлө бериңиздер. Иншалла баары жакшы болот. Амин. О Аллахым, ушул мечитке акчалай, материалдык жардам берген ушул сиздердин Аллах табарак ва таала ар бир кылганыңыздарды берекелүү кылып өзүнө кайтарган болсун. Кудай Таалам сиздердин ушу мечитке жардам берип атканда, устачылык кылып атканда, же болбосо ушу мечит салынып калыптыр деп мана төшөктөрүн тигип берели деген эжелерге, жеңелерге, кыскасы ушул жерде жакшы иш болуп атыптыр деп баракалла деп рахмат айткан инсандарга бардыгыңыздарга Аллахым кыямат күнү бейиши менен сыйласын сиздер. Алланын үйгө канчалык кызмат кылып жардам берип жакшы иштерди кылган болсоңуздар, сиздердин жашооңуздар оңолсун дилейм. Ар бир ишиңиздерде тапканыңыздарды Кудай берекелүү кылсын. Балдарыңыздар, кыздар, неберелер ыймандуу, таалим тарбиялуу, адеп ахлактуу инсандардан болуп чоңоюшсун. Кудайым жүзүңүздөрдү жарык кылсын. Сиздердин жамаатта дайым жакшылыктар көп болсун, жамандыктар, кырсыктар, бала, апаттар, оору суркоолор болбосун дилейм. Ушул имамыбызга да ден соолук каалайбыз. Дагы көптөгөн жылдар, дагы көп жылдар ушу сиздердин алдыңыздарга имамчылык кылып, кызмат кылуу насип кылсын. Кудай Таалам бул кишинин ден соолугун чың кылсын. Мына балдары окуп атат. Дилейм балдары дагы аалым болуп, каар болуп, хафиздерден болуп келсин. Кудай Таалам ушул жерге келип кол жайып дуа кылып отурган бардыгыбыздын каталарыбыз, кемчиликтерибиз болсо бардыгыбызды кечиргин. Ыйманыбызды бекем кылып, жүзүбүздү дайым жарык кылып, Аллах табарак ва тааланын алдына барганда, бейишке кирип атканда да ушул жамаат менен чогуу кириш насип болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.